үчүн мамлекет башчыларынан суранабыз. Ошол Казакстанда мындай да. Biz özünün kartoşkası bışkanda 40 günge karantин kılıp koyup bizden 1 kilogram kartoşka ötpeydi. Özlerinin dıykanları kartoşkalarını satıp jaygaştırıp bütkөндөн кийин эгерде керек болсо андан кийин kartoşka киргизет, керек болбосо киргизбейт. Biz дагы ошол методго өтүшүбүз керек дагы. Ошо Тажикстан менен Өзбекстандын границасын чып эле жаап туруп, мына биздин баткендиктер, лейлектиктер, кадамжайлыктар, токтоголдуктар, оштуктар өндүргөн бардыгын биз өзүбүз гана потребление кылып, эмне жетпесе анан кийин киргизишибиз керек. Ага чейин биз менен базарды толук биз өзүбүз контроль кылышыбыз керек. Мына бизде 6 миллион потенциальный покупатель туруп, биз болсо экспорт кылган шашылабыз да. Биз биринчи өзүбүздү толук камсыздайлы. Алма менен, өрүк менен, жүзүм менен туруп, бар жок менен өзүбүздү камсыздайлы. Анан кийин башкага ошол экспорт кылгандан анан кийин шашайлы. Биз деген өзүбүздө бышканда картошка. Тажик менен Өзбекке 10 сомдон кармада коебуз дагы, мына эртеге жаз келет, көрөсүңөр. Абдулла бекер айтпаптыр десең. Базарда картошканын килограммы 50 сом, 60 сом болот, ошолордун картошкасы. Олордун картошкасы жегени болбойт. Ал деген, мисалы үчүн, эгерде өзүнө күнгө коюп койсоңуздар, ушундай бир калаатты бир жыт чыгарып, сасып чирийт да, ошолчу. Страшный. Себеби дегенде ичи толтура азот, селитра, нитраттар. А биздин картошканы коюп койсоңуздар, байкуш бар уже баягындай ичиндеги влагасы жок болуп катып как болуп калат. Бирок бузулбайт, чирибейт да. Себеби дегенде биздин өзүбүздүкү таза. Ошон үчүн өзүбүздүкүн алгыла. Өзүбүздүн базарга киргенде биринчи өзүбүздүкүн алгыла. Анан жок болсо анан айласы жок башкадыкын алгыла. Мына бизде азыр карасаңыздар, Яшкинонун печеньясын токтоголго толтуруп таштаптыр. Яшкинонуку турат, дагы башка мамлекеттердин Баянсулуу турат, Рахат турат, Бабаевский турат, Порошенконуку баягы Рошини турат, конфеттер бар жок турат. Атада конфет жыйылып жатат, эч ким албайт. Биздин комбинат. Барболдун печеньялары складында жыйылып жатат, эч ким албайт. Ол биздики. Эмнеге ушундай маркетинг жүргүзбөйсүңөр? Алып кел, Барболдукун алып кел, Атаныкын алып кел деп айтып үйрөнгүлө. Анан магазинчи айтат, Россиянын кончулуп калды, мен ондо ошол Барболдукун алып келишим керек экен дейт да, алып келет. Biz özümüzdün, akça bizde kalat. Misal için 1 kilogram kanta alıp göröylü, misal için Babayevski 1 kilogram 450 soma. Oşo 450 somdun içinde oşol kantın jasalgan sıryosunun baası, anan oşonun оберткасы, anan oşo ketken рабочий сила, anan oşol jerde oşol Babayevski'de iştegen kempir çaldardın, kişilerдің pensiyası bardığını koşup durup, anan keyin beret de bizge. 450 som oşoğa çiğip ketти. Biz bolsa ошондо 450 сом бергенибизде, ошол жака биз ошол россияндарды багып атабыз, ошолордун экономикасын көтөрүп атабыз, ошол неме. Эгерде ошол биздин өзүбүздүн өндүрүштүгө кала турган болсо, акча өзүбүздө айланат, эч жака кетпейт. Бул биздики болот. Ошого туугандарым силерден сураныч, эч качан башка жактын бирдемесин албаңыздар. Ал жактан келсин, Россиядан, Кытайдан, башка мамлекеттерден келсин, техника келсин. Мисалы үчүн Kalk kurgata turgan aparat alып kelgile, traktör alып kelgile, teknika alып kelgile. Know-how, жаңы bir emelerde alып kelgile. Buna almalarda, misal üçün kalk kılganda, sonun kıldır içini alıp durup, dışını arçıp durup, bayağını dölke kılıp, kesip bere turgan aparat alып kelgile. 1 kilogram bayağında kesilip, koğuntilik bolup, kesilgen жақсы kalktın kilası, misal üçün Evropada 10 euro, 20 eurodan ketip oda. Mınavı bizdin bayağı barbaris деп koyup, tonun karagаты var mı? Oşonun kilogramı Tacikistanda 800 som, rubil. Mına жатат, hiç kim terbiyeten. Akça жөнүнө көчөдө жатат. Şulardı uyuşturuş gerek de. Şulardı uyuşturuş için bağıt bere turgan bizge başçı gerek.